Нарымбек Жумалиев өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын 4-чү дозасы менен эмдөө башталганын угуп, дароо вакцина алууну чечкен. Себеби ал вируска каршы эмделген жаран ооруну жеңил өткөрөт деген пикирде. Айрыкча өзгөчө тобокелчилик тобуна кирген жарандардын вакцина алышы маанилүү деп эсептейт. Ал 6 ай мурда 3-чү бустердик дозаны алган. Баштаганда баягы кичине коркуу баргандай бүтөмөгөйлөр болуп атып, анан бирок алганбыз семьябыз менен. Анан ошон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн мындай жеңил формада өттүк. Ошо мына быйыл азыр болсо мына 4-чүсүн алып атабыз. Катуу деле эч нерсе болгон жок. Анан мекендештерге айтат элем, ушу убагында вакцинаны алса жеңил өтөт, жакшы эми ден соолугубузду карашыбыз керек деген ойдомун. Ушул тапта ковидке каршы вакцина алуу үчүн номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылгандардын саны күнүгө 30-40ка жетет. Көбүн эсе бустердик дозаны алууга келгендер. Ушул тапта Pfizer жана Sinopharm вакциналары менен эмдөө жүргүзүлүүдө. Биринчи, экинчи доза, үчүнчү дозасын алды көбүнчө биздин жарандарыбыз. Басындап келатканда күчүнө келсин иммундуу система, иммунитеттери көтөрүлсүн деп биз ошол 3-чү, 4-чү дозаларын жасап атабыз. Элдер түшүнүп калды, баягы 20-жылдагы окуядан кийин анан түшүнүк менен келип кабыл алышат. Өлкөдө коронавирус жоголду деп айтууга болбойт. Адистердин айтымында эпидкырдал мурдагыга салыштырмалуу турукташып калганы менен ооругандардын аягы суюла элек. Анын үстүнө азыр күн сууктап, курч вирустук оорулар күч алып турган мезгилде эмдөөдөн өтүү оорунун алдын алууга жардам берет. Айрыкча улгайган жарандар, өнөкөт оорулары барлар сөзсүз эмделиши керек дешет адистер. 60-тан жогорку адамдар алыш керек дегенибиз, анткени 60-тан жогорку адамдарга дагы анан кийин жанагындай өнөкөт оорусу бар адамдарга бул практика өзү көрсөткөндөгүдөй абдан оор болот экен эгерде ковид менен ооруса. Ошондуктан жанагындай от госпитализацияна дарылануудан дагы анан кийин өлүмгө учрагандан азайтыш үчүн ошондой 4-чү дозаны кабыл алуу. 4-чү дозаны мурда баштапкы эмдөөнүн толук курсун жана бустердик дозаны алган баардык каалаган жарандар алса болот. Эмдөө 3-чү дозаны алгандан кийин 4-6 айдан соң жүргүзүлөт. Жалпы 1.300.000 ашуун жаран толук эмделди. Айжамал Болот кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24.